Жаңылык порталдарында BBC, CNN, эмне дагы Батыштын басма сөз кызматы бүт бары өзүнүн жерин коргоп жаткан мусулмандарды террорист көрсөтүп атат да. Террорист, булар акмак, булар сволочь, мына булар антет минтет деп. Эми бул видеону көрөбүз. Сионисттер жанагы тынчтык келишимин түзгөндөн кийин кайра мусулмандарды өлтүрүп, мусулмандар жок кылып атат. Анда жөн жок кылбастан ушундай сүйүнүп жок кылып атышат да, мына көргүлө. אשתי, קרה שרה. מוכנה יהיה פיצוץ גדול. למחות את זכר עמלק! למחות! Негизи адамда критикалык ой жүгүртүү болуш керек да. Жаңылыкта эмне деп айта берсе, анын баарына эле ишене бербестенчи, ошон үчүн адамга Кудай таалам акыл берген, ошо акылды иштетиш керек. Негизи мунагул BBC, ошо эле CNN, ошо эле бүт мындай чоң жанагындай эмелер, массалык маалымат каражаттары, булар Израиль тараптан спонсирование болот да, буларга чоң акчалар келет да. Анан кийин адамдар телевизорду көрүп эле, мындай экен, тигиндей экен деп ишене беришет да. Билбесеңер, мен силерге айтып коеюн тарыхтан. Убагында бизди дагы, кыргыздарды, бизди орустар басып келгенде, кыргыз эли биздин ата бабалар жок, биз оруска кул болбойбуз, биз өзүнчө эркин мамлекетпиз, эркин өлкөбүз деп туруп, алар каршы согушуп чыккандардын баарын басмачы, мако, тупой, душман деп иттей бизди каралашканда, азыр деле ошол көрүнүш болуп жатат, бирок эмнегедир көп адамдар мындай ойгоно албай жаткан сыяктуудай да. Ошон үчүн Аллах таалам баарыбызга акты актай, караны карадай ажырата билгенге мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум.